Bir bay үй бүлөнүн баштан өткөргөн окуясы. Үй ээсинин өзү бул окуяны айтып берет. Жалгыз кызым бар болчу. Бай болгонубуз себептен бардык каалоолорун аткарат элек. Заманбап мектепке окууга бердим. Оронгон жок. Диний сабактарды деле алган жок. Курбулары сыңары эле ачык-чачык кийинип жүрүүгө үйрөндү. 20 жашка толгондо көз жумду. Bir gün түш көрүп калдым. Түшүмдө кызымдын башы өтө чоң болуп, ишеген, бир дагы чачы жок болчу. Эриндери сыйырып алынган, тырмактары болсо сууруп алынган эле. Өтө катуу азапталып жатканы абалынан эле көрүнүп турган болчу. Эмне кылаарымды билбей калдым. Кызымдан эмне болгонун сурадым. Кызым ушундай жооп берди. Жаным үзүлөрү менен денем аябагандай чоңойду. Чачтарым дарактын шактары сыяктуу чоңойду. Азап берүүчү периште келип, Аллах сага бул чачтарды жашыруу үчүн берди эле. Сен болсо аны баарына көрсөтүп жүрдүң, деп бирден жула баштады. Ар бир даанасы жулунган кезде тарткан азабымды элестете да калбайсыз. Бир өлүп тирилгендей болот элем. Эриндериме карап, сен бул эриндериңе намахрамдарга жагынуу үчүн түрдүү нерселерди чаптайт элең, деп эриндеримдин терисин сыйырып алды. Тырмактарыма карап, бул койгон лактарың гусулда тазалануудан сени кайтарган болчу, деп тырмактарымды сууруп таштады. Аллах буйруган ишти арзыбаган нерсе деп билбеңиз. Аллах кайтарган ишти арзыбаган иш деп билбеңиз тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: аялдарыңардын эң жакшысы Аллахтан коркуучу, ширин сөз, көп бала төрөөчү жана жумшак аялдар. Аялдарыңардын эң жаманы өзүнү жарыя кылуучу, текебер аялдар. Алар эки жүздүү, ал сыяктуу аялдардан ак каргага окшош, башкача айтканда өтө азы бейишке кирет.